Туугандар, ассаламу алейкум. Амансыздарбы дагы бир жолу. Биз дагы да болсо Маргуландабыз. Бүгүн азыр 5-ден өтүп калдык. Саат 14 болуп тур. Сайтжан ака, Өзбекстан бизден артта жүрөбү, алдыда жүрөбү? Аркада жүрөт, бир саат. Ошондо азыр бизде 15-ден 15 өттү, Өзбекстанда 14-төн 15 өтүптүр. Биз Маргуландын негизги мечити десек болот. Кудай Архан Жами мечитине келдик. Исторический мечит экен. Ушул убакытка чейин сакталып, мындай реконструкциядан өтүп, жогорку тараптардан аябай необычный бийик курулган мечит экен. Накта натуральный баардыгы кол эмгекте жасалганы байкалып турат. 3 убакыты бар экен. Бул жагында даратканалары дагы баардыгы жайында экен. Аябай жакшы сакталган. Тетигинде кичине бир жаш балдар жүрөт. Окуй турган медресе дагы бар окшойт. Ичкери киребиз. Мынакей, Кудай Архан Жами мечити. Адамдар намаз окутат. Ошого байланыштуу акырыраак сүйлөйбүз. Мечиттин ичкерки тарабын көрүп, кандай болуп жасалганын аябай мындай ойлонуп, боюм жетпейт да негизичи. Тетиги жогорку тараптарын көрүп атасыздар. Гүлдөрү дагы аябай необычный жасалган форматта. Ортодогу түркүктөрү болсо мындай накта жыгачтан болуп көрүп атасыздар. Ортосунан кетиптир бүт баары. Аябай берекелүү, көзгө жагымдуу Кудайдын үйү экени өзүңүздөр да байкадыңыздар. Таптаза, салкын. Жогорку тараптары. Бул жана сиздерге айткан Кудай Архан Жами мечити. Сыртта аты өзгөргөн окшойт. Бирок айтылышы ошондой экен. Кудай Архан Жами мечити. Мындай китептер турат экен полкаларда. Китеп окуш жатайын мындай жабдыктар бар экен окугандарга. Кыскасы ушундай. Сол мечит экен жакта. Даже даратканасына кирсең, даратканада атайын таза болгонун билдириш үчүн балык кармашат экен даратканасында. Бизде айтпай эле коелу, негизги чоң мечиттердин даратканасы кандай акыбалда экенин өзүңүздөр деле билесиздер. Кыскасы ушундай. 5-де окудук. Жылдык ишти кылабыз. Кыргызстайм, Тескабар каналдары буюрса жалпыңыздардын кызматыңыздарда боло бермекчибиз.